İslam alamын сынаган Газа аймагы. Картада көрүнүп тургандай 1917 жылга чейин Султан Сулеймандын атасы Султан Селим 1517 жылы каратып 400 жыл бою Осман дөөлөтүнүн курамында жана коргоо алдында болгон Кудус ыйык жерде миңдеген жылдардан бери палестиналык арабтар жашаган. Жөөттөр римдиктер тарабынан 2000 жыл мурун эле куулуп кеткен. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин глобалдык күчтөрдүн колдоосу менен дүйнө жүзүндөгү бүткүл жөөттөр бул аймакка көчүрүлө баштаган. Жана 1947 жылы буунун чечими менен Палестина аймагы экиге бөлүнүп, эки мамлекет пайда болот. Палестина жана Израиль. Арадан 20 жыл өтүп, батыштын марионеткалары болгон кээ бир араб өлкөлөрүнүн башчылары Сирия, Мысыр, Иордания, Ирак, Алжир жана Сауд падышачылыгы Израилге кол салып, тарыхта 6 күндүк деп аталган согушту баштап, жыйынтыгында жеңилүүгө мажбур болот. Натыйжада жөөттөр Палестинанын дагы көптөгөн жерлерин басып алууга жана Палестина элин батыш жана чыгыш тарапка бөлүүгө жетишет. Бир эл экиге бөлүнүп калган. Көпчүлүгү коңшу араб өлкөлөрүнө качып кетүүгө мажбур болгон. Бул согушта бүткүл батыш христиан ааламы Израилге жардам берип, ал эми арабтар ишенген СССР мусулмандардын колун байлап койгон. 6 жылдан кийин тарыхта кыямат күнү деп аталган аскердик конфликт орун алып, Сирия жана Мысыр капыстан Израилге кол салып, бир топ ийгиликтерге жеткен чакта АКШнын ошол мезгилдеги мамлекеттик катчысы болгон Жөөт Хенри Киссинджер Москвага барып, коммунисттер менен келишим түзүп, согуш токтотулат. Ошол күндөн тарта Израиль 50 жыл аралыгында куулук жана зулум саясаты менен палестиналыктардын жерин акырындык менен келемиштей кемирип, учурдагы картада көрсөтүлгөндөй палестиналыктардын тарыхый мекенинин 15% гана жашоо кечирүүгө мажбур болушууда. Чыгыш тарабында Өлүк деңизине куйган Иордан дарыясынын батыш боюндагы мусулмандардын укугун Фатих кыймылы. Ал эми батышта болсо Газа аймагынын таламын Хамас талашып келет. Эки аймактын ичинен Газадагылар дагы да катаал шартта жашашат. Бишкек жана айланасындагы жаңы конушундай эле аймакта 3 миллион адам жашайт. Израиль тараптан бийик бетон дубал курулуп, сырткы аалам менен байланышы жок эсе. Деңиз тарабынан да жөөт аскерлери курчоого алган. Башкача айтканда, Газа ачык асман астындагы түрмөгө айланган. Бир гана 14 километр созулган Газа аймагы менен Мысыр ортосундагы аралык аркылуу сырттан тамак аш жана турмуш тиричиликке керектүү азыктарды ала алышат. Аны да Мысыр бийлиги АКШнын басымы аркылуу темир тор жана бетон менен 2009 жылы тосуп алышкан. Ошол Мысырдагы кээ бир аң сезимдүү мусулмандар жер астынан өтмөктөрдү казып, ошол өтмөк аркылуу газалык мусулман бир туугандарга жардам жөнөтүшөт. Быйылкы Палестина-Израиль согушунда жөөттөр учурда Газа аймагына абадан сокку уруп, 1-2 күн ичинде бүткүл Газа жашоочуларын Газанын түштүгүнөн түндүгүнө көчүп кетүүсүн талап кылып, пияда аскерлер аркылуу Газаны тазалоо операциясын жүргүзөбүз деп жатышат. Бул деген Газанын биротоло сырттан келген азык-түлүктөн куру жалак калуусу дегенди билдирет. Эгерде жөөттөрдүн бул максаты ишке ашса, анда газалыктар түрмөдө болгону аз келгенсип, ачарчылыктан да кырыла баштайт. Жана Израиль биротоло ал аймакты колго алат. Газа үчүн кымырабаган мусулмандардын реакциясына жараша, жөөттөр андан ары Кудус, Иерусалим шаарына кол салып, ал жердеги исламдагы алгачкы кыбыла жана ыйыктыгы боюнча 3-чү мечитти талкалап, өздөрү көксөгөн Сулайман ибадатканасын курууга бет алышаары анык. Мусулмандарды жана аларды башкарган бийлик төбөлдөрүн сынай турчу мезгил келе жатат. Кудайым Палестина элине жардам берип, Израиль зулум биримдиги жер менен жексен болсун. Урматым менен Нуриет Абдулазиз.